Эчен кылым карыткан элибиздин улуу өнөрү, каада салты, үрп адаты, ырчылык, төкмөлүк, ак ийнек, макалака байтоо, үйлөмө аспаптарынын коштоосунда куулжуган үндөрү менен нечендеген таланттар тоо койнун жаңырта кесе сунуп, ыр күлкүгө бөлөп келишкен. Мындан жарым кылым илгери башталган ыр кесенин кыскача тарыхына кайрылуу менен көрсөтүүнү баштоону туура көрдүк. Мында артына кичине кайрылсак, тарыхына кайрылсак, ыр кесе аты менен 1977 жылы түрдүү өнөрпөздөрдөн түзүлгөн биринчи көрсөтүүсү чыккан эфирге. Редактор Мамыр Иминжанов, режиссеру Нуризда Сафина деген эже болгон, алып барган Сатыбалды Турапов, эле үнү режиссер мен болгомун. Мына ошондон бери кийин барып Анаш Кадырова кошулду. Бул ыр кесенин алып баруусуна Сатыбалды Жээнбеков, Жолдубай Кайыпов деген залкар алып баруучулар кошулуп иштеген учурунда кийин барып арганда шарттар менен жоголуп кетти эле. Мына эми быйылкы жылы кайрадан бисмилла деп колго алынып ыр кесе Ош областынан башталып болгондо дагы Ош областынын мыкты кооз жери бир Каракойдо тартылып атат. Бул эми мен мындай байкаганым, ошол жылдагы ыр кеселерге караганда азыркы ыр кеселердин айырмачылыгы катышуучулардын кийген костюмдары. Ал малда кыргыздын улуттук костюм деп кичине гана ак элечек менен костюмдар гана жемпирлер мындай кийген болсо, азыр мына өзүң көрүп турасың, элечектин түрлөрү, улуттук костюмдардын түрлүү кийимдери, алардын жаңылыгы, аткарчылардын бир топ мындай шыктуу экендиги мени кубандырып атат. Чындыгында биздин уңгулуктуу кыргыз элинде бул ыр кесе илгертен ата бабалардан бери калган нерсе. Мына кесени кармап, аталарыбыз, бабаларыбыз ырдап, ушундай айрыкча жайкы мезгилдерде жайлоолорго чыкканда үлүш деп коет, ыр кесе деп коет, ошолорду кымыз толтура ичип, ырдатып, бийлетип, ырдаганы бийлегени жок болсо мөөрөтүп дегендей ушундай көңүл ачышкан экен да аталарыбыз. Ошонун салтын мына биз эми улап келе жатабыз. Мына кесени кармаган ар бир ушул жерге катышкан талант келип өзүнүн тапшырмасын аткарыш керек, сөзсүз ырдап бериш керек, бийлеп бериш керек дегендей. Мына бүгүнкү көрсөтүүдөн Талас областынын өкүлдөрү келди. Алар ыр кесени алып кетишет. Алар Баткен областына дагы ошентип улана бермекчи. Иши кылып ыр кесенин өмүрү узак болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу ыр кесенин көрөрмандары. Эсимде анда жап-жаш талчыбыктай кезим эле. Айлардын бир айларында, күндөрдүн бир күндөрүндө демекчи, 1978 жылы Ош телевидение студиясынан ыр кесе деген көрсөтүү уюштурулган. Ал көрсөтүүгө коллегаларым, өзүмдүн биргиштеген чыгармачыл тобум өзүнүн бүткүл күч аракетин жумшап, чыгармачылык менен эмгектендик. Аттарын бүгүн айтпасам болбос. Раматылык Мамыр Иминжанов, Токтогул Кенжеев, азыркы чыгаан жазуучубуз Абдимитал Камалов, мыкты фантазер режиссерубуз Сафина Нурзида эже, алып баруучу Сатыбалды Турапов, үн режиссеру Мейманбек Касымов, дагы бир топ коллегаларымды айтып кетсем болот. Ыр кеседе бир топ кыйынчылыктар, татаалдыктар болду. Биз жаныбызды үрөп, далай тайгак кечүү тар жолдордон өттүк. Эгер сен антип жүрөгүң менен иштебесең, ал ишти сүйүп иштебесең, ал элдин эсинде калбайт албетте. Бир кезде режиссерубуз айтып калды, буну чыныгы Сары Челек көлүнөн өткөргөндөй кылып, Сары Челек коругунан өткөргөндөй кылып жасайлычы деп. Эжекебиз абдан фантазиясы күчтүү эле.
ушундай сонун кылып кудум сары челектин образын берип, ана студиянын бир буручуна чоң тазике сууну толтура куюп, ичин көк свет менен боеп дегендей кудум эле баягы сары челек көлү элестетип калды. Анда мага көрүүчүлөр айтып атпайбы? Ай анаш, чын эле силер сары челектен тартып келдиңерби деп. Ушунчалык элдин эсинде, көңүлүндө калыптыр. Кадимки эле биз сары челек көлүндө тарткандай. Эми бул бир эле мисал да. Анан кийин жүрүп отуруп эжелүү кыска эскин тон демекчи, ошол кездеги Фрунзе, азыр биздин Бишкегибиз, КТРКбыз бир эски ПТВСти беришти. Аны жамап, түзөп деп, эптеп райондорду кыдыра баштадык. Бул жагы Алай, тигил жагы Баткен, Лейлек, бул Лейлин району, Базар Коргон району деги бүт районду кыдырып бүттүк. Эми ошол кезде Ыргесенин мындай элдин жүрөгүнө жеткенин кара, бардыгы күтүп, зарыгып көрүшчү. Ушул Ыргесе качан болот экен деп мал жанын убагында жайлап коюп, анан карандай Ыргесени күтүп отурчу эле. Аны мага ошо көрүүчүлөр өздөрү айтчу. Ай, Ыргесеңер качан болот? Качан чыгасыңар деги деп. Андан кийин жүрүп отуруп, бүткүл Кыргызстанды айланды. Мына ушул күнгө чейин Ыргесенин аты өчкөн жок. Ыргесе ушу элдин жүрөгүндө калды. Анан айтайын дегеним, ушул Ыргесе аркылуу миңдеген таланттар, жүздөгөн таланттар өзүнүн көрүүчүлөрүн тапты. Азыркы кезде дагы Ыргесени улап, дагы өркүндөтүп, бир дагы элдин жүрөгүнө жеткирелик, элге тартуулайлык деп ушул Ош телевидениясында иштеген коллегаларым баштап жатыптыр. Мен азыр аны абдан кубаттаймын. Мен ага абдан сүйүнөмүн, ыраазымын. Өзүм да толкундап, бир-эки куплет ыр жазып идим эле, ошону азыр элиме тартуулап коеюн. Биздин жаштык ыр күлкүгө кең эле. Бийик өнөр өлкөбүздүн чебеле. Билик болуп таланттарга Ыргесе бир кезекте гүлдөп турган теледе. Кандай сонун, жакшы жолду улаган, көңүл жаркып, ишиңерге кубанам. Ыргесеңер дайым турсун сунулуп, ырдан дайым кубат алсын бул аалам. Ыргесенин арышы кең болсун. Негизги маңызы мунун ичинде жанагы чыгармачыл инсандардын ичинде белгилүү, элге баягы эмгек сиңирген эл артисттери же башка таанымал инсандар катышпайт. Кадимки карапайым калк элдин ичинде дыйкан, биздин дарыгерлер, мугалимдер же болбосо жөн эле бир айдоочу болобу, жөнөкөй эле бир тоо койнунда кой кайтарып же болбосо баягы кетменди көтөрүп суу буруп жүргөн кадимки карапайым калктын ичиндеги өнөр ээлери катышат да.
Assalamu'nda aleyküm, kadırlı yurtum amanbı. Hardaktap bugün sizlerge oş jergemden biz keldik aytabız ısık salamdı. Uçuraşıp doydurastar o tuğanlarımına oş jergemdi jerdegen. Namuska bekem elmenen hamandaşıp turastar babalar jerin jerdegen. Intımaktı elmenen salamdaşıp turastar beyiştin törün jerdegen. Peyli birkenen elmenen elimdin tuğsu oş jergeme karaçı kut dögülgön yer beleğen. Törlerin eldin beşigin o tuğanlar tögülgön rızkeşigi jerin bir sonun oş jergem. Tuğulgan jerim barktağan salt sanasın saktagan elin bir sonun oş jergem. Ukkandın demin oygotkon atın bir sonun oş jergem. Berekkesi böz körböz zatın bir sonun oş jergem. Tübünde farel oynogon darıyan sonun oş jergem. Ah sakalın jay kaltıba bul olturgan karıyan sonun oş jergem.